Саламатсыңарбы? Мен Кадырова Шарапат, Айылбанктын Насыяны теске бөлүмүнүн адиси болуп эмгектенем. Мен сиздерге бүгүн үй бүлөлүк бюджетти туура пландаштыруу жөнүндө айтып берем. Азыркы учурда финансылык сабаттуулук эл арасында кеңири таралган. Себеби акчаны туура пайдалануу жана туура пландаштыруу бул негизги булак болуп эсептелинет. Үй бүлөлүк бюджет деген эмнени түшүндүрөт? Бул үй бүлөлүк бюджет негизи эмнеден турат? Бул өзүбүздүн тапкан эмгек акыбыздан жана кошумча эмгек акыдан, кошумча булактардан тапкан киришелер болуп эсептелинет да. Ошондуктан үй бүлөлүк бюджетти ким жүргүзүшү керек деген суроо туулат. Ар бир үй бүлөдө үй бүлөлүк бюджетти ар кандай түзүлөт, ар кандай башкарылат. Кээ бир үй бүлөдө үй бүлөлүк бюджетти эркек алып жүргүзсө, кээ бир үйлөрдө аял жүргүзөт. Ошондуктан кимиси болбосун алар туура үй бүлөлүк бюджетти жүргүзүш керек. Биздин үй бүлөдө үй бүлөлүк бюджет негизи өзүбүздүн эмгек акыбыздан турат. Мындан тышкары кошумча өзүбүздүн дагы кошумча киреше булагыбыз бар. Айдын башында ошол эмгек акыбыздын баарын чогултуп 4 бөлүккө бөлөбүз. Биринчи бөлүгүндө биз эң негизги болгон, өзүбүзгө керектүү болгон эң негизи бул тамак ашка кетиребиз. Экинчиси болсо балдардын окуусуна, жол киреге, кийимдерге кетиребиз. Үчүнчү бөлүгүн ушул айда болуп калган бир иш-чаралар болуп калат, ошолорго кетиребиз. А вот ошол 4-үнчү бөлүктө болсо биз аны үнөмдөйбүз. Ар бир кетирилген өзүбүздүн чыгымдарыбызды кагаз жүзүндө жазууга мен силерди чакырам да. Себеби эгерде ар бир кетирген чыгымдарды жазып турсак, канча кеткенин, канча акча үнөмдөлүп жатканын биз көрүп турабыз. Биринчиден, экинчиден, эгерде ошол койгон планыбыздан чыгып баратсак, аны экономить эткенге, үнөмдөөгө кандайдыр бир чектерди киргизебиз да. Ошондуктан мен сиздерди ошол кагаз жүзүндө жазууга чакырам. Эгерде ошол 4-үнчү бөлүктө калган үнөмдөлгөн акчаны биз эгерде топтосок, өзүбүзгө койгон, бир жылда койгон бир кандайдыр бир баалуу бир буюмду алууга аракет кылабыз. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн үй бүлөлүк каражаты ар кандай. Кээ бир үй бүлөлөрдө киреше булагы 50 миң, 60 миңге чейин болушу мүмкүн. Кээ бир үй бүлөдө 10 миңдин тегерегинде киреше булагы бар. Эми алар деле ошол 10 миң киреше булагы бар үй бүлө деле 4-үнчү бөлүгүн үнөмдөсө болот. Эгерде аны туура пландаштырса, ошондой кылып ар бир бөлүккө бөлүп алып, кагаз жүзүнө көрсөтүп, кандай үнөмдөлүп атканын, кандай чыгаша кетип атканын эсептеп турса, мен ойлойм 4-үнчү бөлүгү ар бир ай сайда кандайдыр бир бөлүк калат, ошол бөлүктү топтосо болот. Ал бөлүктү кээ бирөөсү үйүндө топтойт, кээ бирөөсү болсо калган бөлүктү келип насыя катары банктарга салышат. Үнөмдөлгөн акчаларды ар ким өзү каалаган банкка келип, ошол акчаларды эсептик счет ачып, ошол эсептик счет депозит катары сактаса болот. Аякта ошол эле берген акчасы эмес, анын үстүнө да үстөктүк пайыз менен кошо алат. Бул жерде салган адам утат. Эмне себеп дегенде, ал дагы үстөктүк пайызын дагы алганы жатат да. Ошондуктан мен силерди топтолгон акчаңарды банкка келип сакташыңарды суранам. Урматтуу көрөрмандар, мен сиздерге үй бүлөлүк бюджетти туура
пландаштыруу жөнүндө айтып бердим. Айыл банк сиздер менен дайыма бирге. Саламатта калыңыздар.